Мен өзүм аты жөнүм Бакчыяр Замирбеков. Бизде ошо Biggreen компаниясын 2019-жылы негиздедик деп айта кетим. Ошол Biggreen компаниясын биз баштап калуунун себеби жана эмне үчүн баштап калдык? Ошол биз 2019-жылы Бишкек шаарында курьерский служба доставка ачалы деп ойлогонбуз. Ошону рекламалоо максатында, чтоб дайыма кызмат кыла тургудай, бизге дагы кызмат кыла тургудай, элге дагы пайдасын тийгизе тургудай бир рекламалоо жолун ойлоп табалы деп ойлоп, анда ошондо көпкө ойлонуп, биз ошо урна жасайлы деп ойлогонбуз. Инсталляционный форма, бутылка формасында урна, ал элдин көпчүлүктүн көңүлүн бурат. Анан тышкары ошол биздин таанытуу, өзүбүздүн компанияны таанытууга жакшы роль ойнойт деп ошол урна жасап, ошол урнадан идея башталган. Ошентип азыркы учурда 500дөн ашык, 1000ге чукул бутылка формасында урналарыбыз бар. Андан тышкары ошол чакан мини заводубуз бар да. Biggreen компаниясы кандай иштейт жана эмне иш алып барат, ушул боюнча кыскача айта кетейин. Биздин компанияда ошол биз жасаган урналарда бутылкада баклажкалар топтолот. Ошол баклажкаларды биздин сотрудниктер кыдырып чогултушат. Ар бир бутылка урнага барып, тазалап, ал жакта биздин портер грузовой машинабыз бар. Ошол машина чогултуп, топтоп, биздин заводко алып келип түшүрөт. Биздин заводко алып келип түшүргөндө биз бир гана ошол урналардан албайбыз. Биз региондордон, Ысык көлдөн, Нарындан, Таластан, чет облустун баарысынан бизге ошол баклажкаларды топтоп алып келишет да. Ошолорду биз сатып алабыз. Андан тышкары өзүнүн урналарын жасалган баклажкалар келет да. Ошо келип түшкөн баклажкаларды биз биздин чакан заводдун ичинде майдалайбыз да, переработка кылабыз. Ошол майдасы 12 мм аябай майда болот. Ошол жуулуп, тазаланып, анан сырьё калыбына келет. Бул сырьёнун аты Flex деп аталат, PET Flex. Бул баклажканын свойства, характеристикасы боюнча PET деп аталат. PET майдалангандан кийин ошол PET Flex деп атайбыз бул товарды. Чийки зат бул калат да. Себеп дегенде булдан дагы продукция өндүрүлөт. Биз болгону сырьё калыбына, чийки зат калыбына кылып даярдап, ал чийки затты биз Россия өлкөсүнө жана Казакстанга жана Өзбекстан өлкөлөрүнө биз экспортко чыгарабыз да. Бизде бул ишти баштап атканда биз эч кандай ойлогон эмеспиз. Себеп дегенде ушундай бир чоң иш кылабыз, же болбосо бир компанияга айланат деп ойлогон эмеспиз. Биз жөн гана ошо жана өткөн айтып кеткендей реклама площадка катары колдонолу деп ойлогонбуз. Бирок ошол элдин кызыгуусу жаралып, буга кандай десем, сунуштар көп түштү бизге да урна жасап бергиле деп аябай элге жаккандыгы үчүн бизге сунуштарды биз кабыл алып, алардын акчасына биз урна жасап баштадык да. Бул сиз айткандай канча сом менен башталды дей турган болсоңуз, биз $100 биринчи урнаны жасаганга $100 кеткен каражат. Андан кийинки урналарды, заказдарды биз башкалардын компаниянын заказ алып, аларга урна жасап берип, ошондон түшкөн акчага дагы урналарды көбөйтүп отуруп, биз 500дөн ашык урна жасаганда биз кандай десем, ошол эле акчага кайра ишкана ачканга жетиштик да. Бир урна жасаганда ГУМ торговый центрине алып барып бирди койгонбуз. Ошол жерден эң кызыгы, биз биринчи койгондо бизге аябай жакканда, ары өтүп карайбыз, бери өтүп карайбыз, эл кандай кабыл алып атат деп сырттан карап турдук. Элдерге чында өтүп баратып, баары карап, кармалап, урна бутылка формасында экен депчи. Кээ бирөө карап кетет, не болуп кетет. Кээ бирөө түшүнгөндөр дароо эле суу ичип баратып, атайын өтүп баратып, кайра кайрылып келип, баклажкасын ыргытса, биз аябай куттуктап ал эмелерди кардалабыз. Биз биринчи сыры жок биздин завод курулу элек учурда биз мындай проблемага туш болдук. Биз чогултуп келебиз, топтолгон пластиктерди биз сата албай аябай кыйналдык да. Себеп дегенде бул баклажканын баасы арзан болчу, килограмм 15 сом болчу да. Азыр килограммы 30 сомдон өйдө болуп калды да. Ошо чогултуп келген пластиктерди биз менин үйүмө коромо чогултуп коюп, ал жактан куча чоң тоо болуп үйүлүп ал жак. Эч ким алып кетпейт. Бир бул жакта компанияны таап, алар биздин урна чогултуп келгендерди жума сайын алып кете тургудай кылып сүйлөшкөнбүз. Бирок ар дайым эле алар өз убагында алып кетпегендиктен аябай ушундай чоң болуп кетчү да. Бул биринчи проблема. Экинчи проблема, бизде деген элдер, жашоочулар бизге айтчу да, силер буларга салбагыла, бул урнага айырмасы жок. По-любому деле бул свалкага барып өрттөлөт. Бизде андай завод жок, переработка кыла турчу деп көп жалып кылганда, анда заводуңар болсо бизге Инстаграмга чыгарып көрсөтпөйсүңөрбү, эмнеге жашап атасыңар депчи.
Анан бул жөн эле пиар деп эме кылышкан болчу да. Анан биз эми көрсөтөлүү макул десек деп башка ошол бул жакта переработка кылган компанияларга барып сүйлөшүп, ушундай элге көрсөтөлүү, эл билсе, демек элдер сорттоп баштайт деп айтсак, алар бизге каршылык көрсөтүүдө, себеп дегенде ал жакта процесс иши аябай кийир, таза эмес болгондуктан алар уялып, алар көбүнчөсү компания, переработчу компаниялар көмүскөдө иш кылгандыктан өзүлөрүнүн ачыкка айткандан коркушат да. Ошонун натыйжасында биз анда демек биз өзүбүз чакан компания ачалы, ошол жерден таза кылып, элге баардык маалымат каражаттарынан жайылтып, элге жеткирели. Демек элге жеткирсек, эл сорттоп баштайт экенин түшүнүп, анан ошол завод ачууга келгенбиз да. Биз ошол баклажка чогултуп аткан учурда эле анализдеп көрдүк рынокты. Булдан эмне чыгат, кай жака кетет, кантип сатсак болот, биз завод ачсак кандай болот, кандай прибыльга ээ болобуз, канча акча каражат керектелет деп ошонун баарын эсептеп, ошол пластик чогултуп жүргөн учурда эле анализ кылганда биз ошол Россия өлкөсүнүн, Казакстандан, Өзбекстандагы ошол чоң заводдор менен байланышып, ал жактагылар ошол сатып ала тургандыгын сүйлөшүп келишкенбиз. Ошол келишкенден кийин биз ошол чыгымдардын баарын эсептеп чыгып, анан ошол клиенттер биз тапкан сбытка жараша заводду ачтык да. Килограммы азыркы учурда бизде килограммын 28-30 сомдон прием кылып атабыз азыркы учурда. Бирок бул баасы 45 сомго чейин өсөт да. Ал эми ортодо операционный расходдор бар. Алар бир 15 сомго чейинки расход болот. Демек бир 50 сомго бул өзүнүн себестөөмөсү чыгат да. Ал эми бул жактан биз 62-65 сомго чейин азыркы учурда баа ошондой болуп жатат. Бирок буга чейин 85 сомго чейин сатчубуз да килограммын. Азыркы учурда 60-65 сом. Бул биздин кайсыл өлкөгө чыгарып атканыбызга дагы жараша болот. Себеп дегенде бул жакта Россия өлкөсүнө чыгарсак, рубльга жараша болот да. Рубль бизден канчалык жогору болгон сайын биздин прибыль ушунча жогору болот. Ал эми Өзбекстанга сата турган болсок, ал жактан жеткирүү транспортировкасы арзаныраак түшөт, бирок ал жактан биз арзаныраак бага сатабыз да. Ошого жараша биз кайсы кимиси салыштырып көрөбүз, кайсысынан бизге жогору баа түшсө, ошол жака сата беребиз. Бизде постоянно бир заводко тапшырбайбыз да. Бул иште биз жаңы эле баштап атабыз. Буюрса бул заводду ачканыбызга 1 жылдын гана жүзү болду. Буга чейин иштеп келген чоң компаниялар бар, жабылып калгандар дагы көп. Алардын ичинен азыркы учурда бир 10го чукул, 10дон ашык ушундай биздей болгон чакан перерабатывающий заводдор бар. Азыркы учурда ошол рейтинг боюнча Кыргызстанда 4-4 орунда биз келатабыз. Биздин эң негизги айырмачылыгыбыз ошол биздин бутылка формасындагы урна аркылуу биз ушул рынокко кирдик да. Андан экинчи айырмачылыгыбыз биздин ошол жалпы массалык маалымат каражаттары аркылуу биз элге маалымат тараткандыктан азыркы учурда Кыргызстанда бизди номер 1 деп билет да. Экинчиден биз ошол ар кандай чоң фонддор менен тыгыз байланыштабыз. Мисалы үчүн ошол Агахан фонду, USAID, Accelerate Prosperity ушул жаатта дагы биз аябай активдүү иштегендиктен биз ушул өзгөчөлүгүбүз ушулна. Биз бул ишти урна жасап баштагандан баштап эле бизге финансылык каражаттар абдан муктаж боло баштайсың. Себеп дегенде канчалык компания чоңойгон сайын ошончолук чоң суммадагы каражаттарга муктаж боло баштайт экенсиң. Биздин эң негизги ошол финансовый булактардан ошол USAID-тин экология боюнча лучший экопроект деген проектисинен биз экинчи орунду алганбыз. Ал жактан $4,500 утуп алганбыз. Андан кийин ошол Интерньюс өткөргөн проектиден биз €12,000 утканбыз. Аны ошол Европейский банк, Европейский союз каржылаган. Андан кийин ошол Агахан фонду менен USAID фонду жетектеген ошол Accelerate Prosperity'ден биз $20,000 уттук. Ушул сыяктуу чакан бюджеттер аркылуу биз ушул даражага келип атабыз да. Албетте ушул канчалык оборудование чоңойгон сайын ошончолук чоңураак суммаларды талап кыла баштайт. Ушул биз азыркы учурда биз бир гана түр пластиктин бир гана түрүн иштетип келебиз азыркы учурда. Себеп дегенде биз жаңы эле кадам таштадык бул ишке. Биз PET деп коет, полиэтилен тарафталет баклажка, ушул баклажка чыгарылат ушундан. Bundan biz PET'ten emne çıkarsak bolot.
жана булдан бул кайда кетет дейт турган болсок, биз петтен биз флекс кылабыз, даяр студия кылып даярдап коебуз дагы. Буну биз Россияга же болбосо Өзбекстанга кетиргенде ал жактан синтетический волокна деп коет да. Бул кыргызча айтканда жүн. Синтетика жүндөрдү чыгарат. Ошол жүндөн бизге ошол синтепон жана журканга салып аткан ар кандай жумшак немелердин баарысы ошол баклажкадан чыгарылат. Андан тышкары биз кийип жүргөн кийимдер дагы ошол синтетический волокнадан жип кылып ошол кийим тигишет, материал кийим тигишет. Азыркы учурда Японияда, башка өлкөлөрдө ошол бул баклажкадан кроссовкилерди, футболкаларды, футболисттердин формаларын тигип атат деп дегенде, бул аябай бышык болот, прочный болот. Жаан өткөрбөгөн дагы кийимдерди чыгарып ачат. Андан тышкары мындан дагы эмне чыгарса болот баклажкадан. Пет лента деп коет. Упаковка кылган холодильниктин же чоң лер упаковка болуп келген ошол пет лентага уралат да. Ошол чыгат. Андан тышкары көптөгөн ошол мебелдерге колдоно турчу рулондор чыгарат. Мындан көп нерсе чыгарылат да. Бизде негизи кайсы жеке ишкер болуу бул оңой эле, же болбосо бир гана креслодо отуруп алып эле башкарасың деген бул жаңылыш түшүнүк да. Бул түшүнүк уже артта калды да. Себеп дегенде мен өзүм жеке өзүмдө алып турган болсом, мен креслого отуруп элекмин, отурбайм да. Себеп дегенде бизде ар бир процессти ишкер өзү билиш керек да. Эгер өзү билбесе, ал процесс кандай болот, эмне болот экенин билбесе, ошо аны контроль кыла албайт да. Биринчи адамдарга ишкер болуш үчүн эң негизгиси билим керек да. Билим алыш керек. Мисалы үчүн эң бай адамдардын баарысы эле окууну таштап коюшкан деп эле ушул аябай жайылып кетти жаштардын арасында. Бул мисалы үчүн биз муну эске албайбыз да. Ошол бай адамдар мурун кичинекей кезинде канча китеп окуп койгон, канчалаган билимдерди алып койгон, аны эске албай эле университетти таштап коюптур деп ойлонуп алышат. Негизгиси бул жерде бир эле навык менен ишкер болуп коюш бул оңой эмес да. Себеп дегенде бул 5 кол кандай керек болсо 5 манжаң. Ошол жерде ар бир самодисциплина, пландоо ишиңди, андан тышкары контролдошуң керек, ошол өзүңдүн ишиңди жана ишканаңды. Андан тышкары делегирование деп коет го, ишти бөлүп берүү, ошол иштер. Андан тышкары ошол компаниянын ичиндеги бир атмосфераны жаратуу, ошо ишкер ошонун баарысына ээ болуш керек. Финансовый жактан дагы түпүнө чейин эмес, бир кандайдыр бир маалыматы болуш керек да. Бухгалтерия боюнча дагы жакшы маалыматтар болуш керек. Себеп дегенде ар бир нерсени учетко албасаң, ал уже жок нерсе болуп эсептелет да. Андан тышкары бул жерде элге адам менен иштеше билиш керек, сөз таба билүү. Ушул ишкердин эң негизги бир керектүү курал жарактарынын бири да.